12 майда мен ушул кандай маселе алкагында мамлекеттик бил фондунун башчысы жөнүндө анын кетирген кемчиликтери жөнүндө маселе көтөрдүм эле. Премьер-министрге жеткен экен. Премьер-министр Сооронбай Шарипович тапшырма берсе, аппарат башчысы аны дагы алдап кетиптир. Мага кече мындай кат жөнөтүптүр. Катымды карап көрсөм, ал мынтип атат: мамлекеттик кызыктыктарды түздөн түз коргоо боюнча жоопкерчилик жүктөлгөндүгү жөнүндө эскертүү берилген дейт. Анан экинчи барагында жазып атат: Кыргыз өлкөсүнүн премьер-министринин буйругу менен сөгүш жарыялагандыгын билдирем дейт. Ал баланы мен билгенимче ага чейин Темир Аргенбаш тарабынан берилген сөгүшү, өзгөчө талаптагы сөгүш бар болчу. Анан кантип эскертүү, анан кайта кантип сөгүш беребиз? Буга кандай түшүнсөк болот? Эгер аппарат башчынын, өкмөттүн деңгээли ушундай болсо, анан аппараттын кызматкерлерин биз эмнени сурайбыз? Андыктан ушул маселени Ашырбек Майданович, мен сизге кайрадан тапшырам. Эмне үчүн биз аны ушунчалык эркелеттик? Кайра эле сөгүш берилет. Анда түбөлүктүү эле бир сөгүш берип коелук. Ошо менен токтотулсун да. Бул болбойт деми. Мына Кожобек Жашуович канча жол маселе көтөрүлдү. Канча деген депутаттар көтөрүлдү. Баары бир өкмөт тарабынан же өкмөт баштарынан эч кандай чара көрүлбөйт. Түшпөс кам болду. Мен айтып тажабайм, ал сөгүш алгадан тажабайм. Рахмат.